Садырдын башына түшкөн чоң кайгыны көтөрүш. Мен Садырды bir temir adam eken деп билдим да. Темир адам экен деп билдим. Мен көтөрө албайт элем. Кудайга тооба кылдым, мен көтөрө албайт элем. Себеби Садыр темир экен да. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Израиль Палестинага суу берүүнү токтоткон болчу. Палестиналыктар жер алдынан таза суу тапты. Мына Аллахтын кереметин караңыздар. هيبلشت تطلع المي سبحان الله. يعني تصور البحر مالح بس تبعد عنه شوي بتصير تحفر بالتراب بتصير المي نقية وايش مية حلوة. الله سبحان الله مية حلوة راح تطلع. جربها اي واحد بينزل على البحر يجربها يقول لي شو بصير معه. شايفين كيف صارت؟ سبحان الله مية بتاخذ العقل. We need to go check on Heather and Curtis. Милтон бороону Американын Флорида штатына кыйроо алып келди. Бул аймактан 5 миллион адам эвакуация болду. Эксперттердин айтымында бул бороон катуу келип океан суусунун деңгээлин көтөрүп, суу жээктерди оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25 миң акча керектелүүдө. $15 миң чогулду, дагы $10 миң каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аз-аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Не дегенде биздин сата турган дагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аз-аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Эң банк номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке, YouTubeга дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызымды бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Каптоо менен чоң зыян келтирет. Толкундар 5 метрге чейин көтөрүлүп, бардык жээктерди суу ташкыны каптап сел жүрөт. Милтон бороону биринчи каптай турган Тампа шаарынын мэри, эгер жашоочулар жашаган жерден чыгып кетпесе, өлүмгө дуушар боло тургандыгын эскертти. Бул бороон Флоридаға жеткиче эле бороон чапкындуу катуу шамал жүрүп, торнадо каптап 100 миңдеген адамдар жарыксыз калган. Флорида штатында 500 миң үй жана имараттарда электр жарыгы өчүрүлгөн. Флорида штатынын губернатору маалымат каражаттарына кабар берип, азырынча курман болгондор тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Милтон бороонун кубаттуулугу 3-ортоңку категорияда болгонуна карабастан, ал абдан коркунучтуу. Себеби туруктуу катуу шамал саатына 193 чакырым болууда. Адистер бороон бир аз басаңдаса да, океан жээктеринин толкундары көтөрүлүп, алардын бийиктиги 4-5 метрге чейин жетип, бул калк жашаган аймактарды каптап чоң зыян келтирерин кайра-кайра эскертип жатышат. Милтондун күчү бир аз басаңдаганы менен ал дагы эле кыйратуучу бороон бойдон калууда. Бул тууралуу АКШнын мына ушундай бороон чапкындарга байкоо салган улуттук борбору маалымдады. Флорида штатынын бийлиги билдиргендей, Милтон жээкке жеткенге чейин эле аймакты 19 торнадо каптады. Андан кыйраган 145 үйдүн катарында Конор Фериндики дагы бар. Баары көз ачып жумгуча болуп кетти. Терезелер күбөлүп түштү. Мен бул жерде отурган элем. Эки итимди алып эле керебеттин алдына кире качтым. Мышыгым калып калды. 1 мүнөткө жетпеген убакытта болду.
Жээктеги Сент-Питерсберг шаарына катуу жаан жаап, авиакомпаниялар 1900 каттамды токтотту. Бир нече шаарларда май куюучу станцияларда бензин жок экени кабарланды. Кооптуу аймактардан 2 миллиондон ашуун адам көчүп, бул штаттын тарыхындагы эң ири эвакуация болуп калды. Розмари Смит жыл башынан бери 3-чү жолу бороон чапкындан улам убактылуу баш калкалоочу жайга келип отурат. Хелен бороону үйүбүздү каптап кеткен. Суу 4 футка чейин көтөрүлгөн. Ошондон бери ал жакта жашоого мүмкүн болбой калган. Биз болсо убактылуу машиненин үстүндөгү ары бери сүйрөп жүргөн үйдө баш калкалап турабыз. Бороонун күчү катуу болгондуктан андан дагы кеткиле дешти. Эске сала кетсек, Милтон Флорида штаттын жыл башынан бери каптаган 3-чү бороон. Буга чейин Франсис менен Хелен келген. Адистер климаттын өзгөрүүсүнөн улам бороон чапкын маалында жаандын көлөмү жана шамалдын ылдамдыгы да көбөйгөнүн белгилешет. Биз климаттын өзгөрүүсү жана абага бөлүнгөн уулуу заттардын кесепеттерин азыркы аламаттардан көрүп жатабыз. Мына ушундай бороон чапкын маалында дагы жаан чачындын көлөмү кескин көбөйдү. Маселен, Хелен бороонунда жаан чачын 20%га көп болду. Шамалдын ылдамдыгы 5-7%га көтөрүлдү. Ошондуктан бул бороон чапкындардын күчү да мурункудан катуураак болуп калды. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам жаан чачын көбөйүп, суу ташкындар каптап, жай узак жана кургак болуп калды. Бороондон улам АКШ президенти Джо Байден Германия менен Анголага пландалган сапарын жылдырууга аргасыз болду. Милтонго байланыштуу Канаверал тумшугундагы Кеннеди атындагы космодромдун иши дагы үзгүлтүккө учурады. Элиза Кененбаева, Азаттык. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, 9-октябрь 2024 жылы мен Масаитова Сырга Якубовна Чолпон Жылдыз укук коргоо комитетинин төрайымы бүгүн кызыл чачылардын нааразычылыгынын негизинде биз бул жерге келип туруп кайрылып жатабыз, маалымат алып жатабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар видеодо. Шоферлор өтө нааразычылыктарын айтып атат. 3 күндөн бери турушат бул жерде. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде машинада жүктөлгөн тейден турат. Мындан дыйкандарга минус болуп атат, себеби кызылчанын сапаты төмөндөп атат, веси төмөндөп атат. Өзүңүз билесиздер. Андан тышкары анализ алганда жарым саатка чейин убакытта анализ алынып атыптыр. Мына бул жердеги шоферлордун баары айтып атат. Былтыр 2 рейс жасасак, дыйкандар да отурушат. Шофер дегеним дыйкандар. Былтыр 2 рейс жасачу элек, быйыл араң 1 рейс жасап атабыз дейт. Bir günü свет өчүп калып атат дейт. Bir günü таразасы иштебей калып атат дейт. Свет өчкөндө өзүнчө аппараттары жок. Бүт техника ескирген. Ушул системаны качан кантип оңдойсуздар? Дыйкандардын эмгегин качан кантип коргойсуздар? Биринчи кезекте дыйкандарга көңүл бөлүнүш керек. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сахар, буудай өзүбүздөн чыгыш керек, өзүбүз багышыбыз керек. Ош шаарында курулуп жаткан үйдүн 13-чү кабатынан кулап кеткен жигит каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар жазышты. Маалыматка караганда 5-октябрь күнү саат 13:00 чамасында Ош шаарындагы курулуш компанияларынын биринин курулушунда студенттерди тазалоо жумуштарына чакырышкан. 2007 жылы туулган студент жигит 13-чү кабаттан кулап кетип каза болду. Маркум жигиттин денесине соттук медициналык экспертиза жүргүзүлдү. Ал кечээ 7 октябрда акыркы сапарга узатылды деп айтылат маалыматта. Абайтмис кагатталыңыз, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз.